Ашкана жана санитардык бөлмөнүн смесителин сатып алууда анын сапатына маани берүү зарыл. Эң бышык суу түтүктөрү датпаспас болоттон жасалат. Бирок рынокто массалык продукт жез материалдарынан даярдалып келет. Цинк негизиндеги эритме хлорго тийгенде сапатын жоготуп алат. Түтүктүн корпусунун негизги бөлүктөрү кандай материалдан жасалганын кантип аныктоого болот? Буюмду алып салмагын өлчөңүз. Жеңил металлдар албетте жеңил эритмеден аргандай металл калдыктарынан жасалат. Мындай металлдарды 6 айдан кийин шаардык суу коррозияга учуратат. Беттери кычкылданат жана керамика сууну кармабай калат. Көрсөтүп турган нерселерим ванный, анан кухонный смесителдер. Ванный смесителдерибиз деле ошол качестволору жакшы, суу чыгарышлары жакшы. Анан бул смесителдерибиз, бул фирманын смесителдери ысык суу, соок сууну, муздак сууну ортосунан бөлүп берет. Кебирки Кытай чыгарылган смесителерге караганда плавный иштейт. Анан булардын ичинде кандай плавный иштейт десеңиз, обычныйларга стеклокерамический картридж коюшпайт. Ошонун эсебине жакшы иштебейт, ысык суу, соок сууду жакшы бөлүп бербейт. Булардыкын ошол бөлүп бере турган эсеби ошо стеклокерамический покрытие бар, анан ичинде тефлоновый покрытиялары бар. Ошол жактан айырмаланат. Анан бунун кебирки смесителдерибиздин мындай ареаторлору бар, астынан суу чыгара турган жерлери бар. Ошол жерлеринде мындай өзгөрөт, режимдери ылдыйга, өдөгө болуп өзгөрөт. Ошол жактарынан айырмасы бар. Бул жерде только кухонный, анан булар раковинаныкы, булар кухонный раковинаныкы ажыралып турат. Эки эле түрдө азыр смесителдерибиз бар. Көптөр үчүн таң кофе менен эмес, салкын сууга түшүү менен башталат. Ал эми кечкисин жылуу ванна менен бүтөт. Бирок мындай эс алуу канчалык ыңгайлуу болот, анын практикалык жана бышыктыгы сыяктуу санитардык буюмдардын сапатынан көз каранды. Ванна жабдыктары чоюндан, болоттон жана акрил материалдарынан жасалат. Чоюн ванналар убакыттын сынагынан өткөн классик буюмдар саналып, анын артыкчылыгы сапатын узак жыл сактоосу. Алар дээрлик 50 жылга чейин көрүнүшүн бузбай сактайт. Бирок алардын кемчилиги салмагынын өтө ооругу жана коррозиялык жараканын оңой бүтпөөсү. Ал эми болот ванналар болоттун эки түрүнөн жасалышы мүмкүн: конструкциялык же датпаспас болоттон. Ал эми болоттон жасалган ваннанын кемчилигине токтолуучу болсок, суунун температурасын узакка сактабайт жана суу акканда катуу ызы чуу чыгарат. Ал эми акрил ванналары кандай өзгөчөлүккө ээ, адис өзү токтолот. Бүгүн сиздерге акриловый ваннанын өзгөчөлүктөрүн айтып кетем. Бул ваннабыз акрилдан жасалган болот, 100% акрил болот. Бунун чугунный менен темир менен кандай айырмасы бар десеңиз, бунун чугунный ванналарыбыз кандай десем, ысык сууду азыраак кармайт, анан үстүлөрү тез эле матташып кетет. Бул акриловый ваннада андай болбойт, ысык сууду көбүрөөк кармайт, анан үстүлөрү жуулушу, бардык нерсеси акрилы тез жүдөп кетпейт. Бунун иштетилиш немеси, бул 300 литр суу батат буга. Бул 400 килоге чейин көтөрөт адамды бесини. Ошол өзгөчөлүктөрү ушул. Темир менен, чугунный менен айырмасы ушул.